Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргызстандын аймактарын күчтүү экономикалык борборго айландыруучу жаңы методикалар жана ыкмалар тууралуу сүйлөшөбүз. Бул ыкмалар ар бир жарандын жашоо шартын кантип жакшырта алат, анда жергиликтүү коомчулукту кантип жигердүү катыштырууга болот, маалыматтарды жана технологияны колдонуу эмне үчүн маанилүү, эл аралык программалар амбициялуу иштерди кантип ишке ашыра алат. Бул тууралуу бүгүн биз менен регионалдык өнүгүү боюнча эксперт, стратегиялык пландоонун бардык этаптарын жакшы билген Адис Балакунова Айнура Жолоевна бирге маек курат. Анда келгиле идеялар жана чечимдер кантип чыныгы өзгөрүүлөргө алып келерин бирге талкуулайбыз. Саламатсызбы Айнура Жолоевна? Алгачкы суроо: эмне үчүн социалдык экономикалык өнүгүү программаларын жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү жана калктын пикирин эске алуу менен иштеп чыгуу маанилүү? Ошого токтолуп кетсеңиз. Эң биринчи мен сөзүмдү баштоодон мурун айткым келип атат, бүгүнкү күндө социалдык экономикалык өнүгүүнү программаларын иштеп чыгууда атайын методикалар иштелип чыкты. Мына ушул методикалар негизинде айылдык аймактарда жана шаарларда, райондун деңгээлинде мына ушундай программалар иштелип чыгат да. Мына ушул программаларды иштеп чыгууда өзгөчө жарандардын катышуусун эске алышыбыз керек, анан өзгөчөлүктөрдү эске алышыбыз керек болуп атат. Жарандардын катышуусу үчүн кантип катыштырабыз? Эң биринчи ушундай суроо болуп атат. Мына ушул методикада көрсөтүлүп атат. Жарандар өздөрүнүн ой пикирлерин жумушчу топко катышуу аркылуу, жарандардын өкүлдөрү, бизнес ишкерлердин өкүлдөрү ошо жумушчу топко катышса болот. Андан сырткары мына ушул жумушчу топтун катышуусу менен жарандардын кандай муктаждыктары бар, жарандар ушул программанын ишке ашышына кантип катышат, анан программа ишке ашкандан кийин кантип мониторинг жасаш керек. Мына ушул эки процессте жарандардын өкүлү катыша алса болот. Мына ушунун баардыгы жаңы методикаларда көрсөтүлүп атат да. Эми мисал катары айткым келип атат. Жарандык коомдун өкүлдөрү биринчи кезекте жергиликтүү салымча башкаруу органдары жумушчу топторду түзгөндөн кийин жарандык коомдун өкүлдөрүн алар чакырып атышат. Алар жумушчу топко мүчө болуп киришип, анан методикада көрсөтүлгөн атайын алгоритм бар да, баскычтары бар. Кантип жумушчу топтун отурундарын өткөрүш керек, кайсы бөлүктөрдү иштеп чыгыш керек. Мына ушул топко киргенден кийин жумушчу топ өзүнүн планын иштеп чыгып атат. Мына ушул планда алар биринчи кезекте көрсөтүп атышат да, ушу жарандык жергиликтүү коомчулуктун кантип муктаждыктарын аныктайбыз деп. Мына ушул муктаждыктарын аныктоо үчүн ар бир муниципалитет, шаар болобу же айылдык аймак болобу, алар өздөрүнө туура келген ыкмаларды колдонуп, фокус топторду же болбосо жыйындарды, чогулуштарды өткөрүп, кандай көйгөйлөр болуп атат, мына ушул көйгөйлөр кайсы багытта болуп атат, мына ушул көйгөйлөр жөнүндө айтып атат. Мына ушул көйгөйлөрдүн баардыгын алар атайын протоколго түшүрүшүп, мына ушул жергиликтүү коомчулуктун көйгөйлөрүн жыйынтыктагандан кийин жумушчу топ аларды анализ кылып, анан программанын бир бөлүгүнө киргизип атат да. Анан кийинки иш-чараларды иштеп чыгып атканда ошо жергиликтүү коомчулук айткан көйгөйлөрдүн баардыгы кандай чечилет, жергиликтүү салымча башкаруунун компетенциясына киреби же аны башка ресурстар аркылуу, башка мамлекеттик органдар аркылуу чечиш керекпи? Мына ушул ар бир бөлүккө жазып атат. Мисалы, жергиликтүү коомчулукта көпчүлүк убакта мурда таза суу маселесин көп көтөрүп атышкан, жол маселесин көтөрүп атышкан. Бирок акыркы убакта биз ошо бизге берген маалыматтар боюнча билип атабыз, азыр коомчулуктун маданият маселеси дагы, спорт маселеси дагы, анан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кандай көйгөйлөрү болуп атат. Мына ушул маселе дагы аябай чоң маселе катары көтөрүлүп атат да. Анан бул жаңы методикада алар жаңы мурда көрсөткүчтөрдү да карап атышат да. Мисалы үчүн, мурда алар өздөрү айтып атышат, мурда биз эч качан маданият тармагына канча адамды тартчу элек, кандай кружокторду катыштырчу элек, аларга балдар, кыздар кандай катышчу эле деп, мына ушул эки жаңы методика мүмкүнчүлүк берип атат. Алар көрсөткүчтөрдү санашып атат. Канча адам катышты, анан келечекте, мисалы үчүн бүгүнкү 24 жылга чейин кандай маалымат болсо санашып, анан 25, 26, 27 жылдарда алар ушул көрсөткүчтү кандай кылып көтөрөбүз деп атышат да. Мына ошол көрсөткүчтөрдү көтөрүп аткандар дагы ар бир айылда, шаарда бул өзгөчөлүктөр алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө, ресурстарына жараша анан көрсөткүчтөрдү коюп атышат. Андан сырткары алар мисалы үчүн таза суу же таштандын маселесин карап атканда канча пайыз адам ушу кызматка камтылды.
мына ушул эки пайыздарды коюп, анан келечекке дагы ошо ресурстарын эффективдүү пайдалануу үчүн кийинки жылга да көрсөткүчтөрдү көрүп атат. Мына ушул көрсөткүчтөрдү койгондон кийин алар келечекте мисалы үчүн 2025 жылы кандай көрсөткүчкө жетти, ошо мониторинг кылуу аркылуу аларга жетип алса болот да. Мына дагы бир өзгөчөлүгү, мына ушул методикада жеке эле жарандардын муктаждыктарын укпастан, мына экономика багытын айтып кетпедиңизби? Мына экономиканы өнүктүрүү үчүн дагы алар фермерлер менен, дыйкандар менен, ишкер айымдар менен, же болбосо ишкерликти жаңы баштап аткан жаштар менен жолугушууларды өткөрүп, аларда кандай муктаждык болуп атат, ушу экономиканы өнүктүрүүдө кандай көйгөйлөргө туш болуп атат, анан кантип мына чечиш керек деп алардын дагы кеп кеңешин угуп, мына ушул эки кеңештердин негизинде алар өздөрүнүн иш чараларын аныктаганга аракет кылып атат да. Анан бул методикада колдонула турган негизги дагы бир ыкмалардын бири же принциптердин бири деп койсок, бул ачык айкындуулукту камсыз кылуу болуп атат да. Мына ушул ачык айкындуулукту камсыз кылыш үчүн бул дагы жарандардын катышуусу дагы болуп эсептелет. Ушу программалар иштелип чыккандан кийин алар жергиликтүү коомчулук менен мындай талкууларды уюштурушат да, бир коомдук угууларды уюштуруп, мына ушул жаран айткан өзүнүн көйгөйүн кийин коомдук угууларда анын көйгөйү чечилеби, кантип чечилет, кандай иш чаралар кирип атат, же болбосо ошо дыйкан же ишкер айым келип кантип чечилип атат, ошо коомдук угууда көрүп, анан дагы коомдук угууда да өзүнүн сунуштарын берсе болот. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк, жарандардын катышуусунда биз программа иштелип чыккандан кийин ал жергиликтүү кеңештердин сессиясында бекитилиш керек. Мына ушул эки сессияга бекитилгенге чейин алар туруктуу комиссияларда карайт дагы, анан бирок бизде сессиялар ачык өтөт. Мына ушул сессияда дагы катышканга үлгүрбөй калган жарандар, жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү, ишкерлер мына ушул эки сессияда бекитилип атканда дагы карап барып өздөрү катышып дагы кошумча сунуштарын берсе болот да. Мына ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Ал эми райондук деңгээлде дагы жергиликтүү коомчулуктун жана ишкерлердин катышуусун катыштыруу үчүн бир атайын платформа пайда болуп атат. Бул координациялык кеңештер. Мына ушул эки координациялык кеңештер райондук деңгээлде түзүлүшүп, ал координациялык кеңешке мамлекеттик уюмдар, мамлекеттик уюмдар, анан бийлик, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү салымча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар жана ишкерлер ал ушу координациялык кеңешке куруп атат да. Мына ушул платформа аркылуу жергиликтүү салымча башкаруу органдарына жана мамлекеттик бийликтерге алар өздөрүнүн сунуштарын бере алышат да. Ошо кандай көйгөй райондук деңгээлде чечилиш керек, мамлекеттик органдар менен ишкерлерде кандай көйгөй болуп атат, кантип чечиш керек, анан ушу көрсөткүчтөргө байланыштуу алар өздөрүнүн сунуштарын бере алса болот да. Азыр сиз жаңы методика боюнча айтып өттүңүз, бул дагы кандай артыкчылыктарды берет? Бул методика бүгүнкү күндө баягы пландаганда көпчүлүк убакта баягы ар бир муниципалитет мурда деп коелук, өздөрү кандай билсе, кандай туура деп эсептесе ушу программаларды иштеп келген да. Бирок бул азыркы методика өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр берип атат. Анткени ушул методикада алгоритм деп коебуз, ал кандай баскычтарды, кандай кадамдарды өтүш керек, ушунун баары жазылып атат, прям деталдуу жазылып атат. Андан сырткары мына ушул эки методикада бирдиктүү шаблон берилип атат. Бардык муниципалитеттерге, шаарларга, айылдык аймактарга, райондун деңгээлинде дагы бирдиктүү шаблон берилип атат дагы. Анан ушул эки шаблондун ичинде ар бир бөлүктө биздин жергиликтүү коомчулукта жашаган адамдарга кандай кызмат көрсөтүлүп атса, кандай бөлүктөр боло турган болсо, ошол бөлүктөрдү камтып атат. Мен ошо ар бир бөлүккө кичине токтолуп кетким келип атат да. Биринчи бөлүгүбүз бул калк бөлүгү болуп атат да. Калк бөлүгүндө алар жумушсуздар канча болуп атат, туруктуу калк канчасы эмгекке жарамдуу болуп атат, кайсы тармакта иштеп атышат, миграцияга канча адам кетип атат, жакырчылыктын деңгээли кандай болуп атат. Мына ушул баарын анализ жасайт да. Анализди жасап атканда биринчи алар көрсөткүчтөр боюнча мурдагы 3 жылда кандай көрсөткүч болду, келечекте кандай көрсөткүч болуш керек, мына ушулардын баардыгын
цифра түрүндө толтурушат. Бул биринчи жаңылык болуп атат. Бул методикада мурда жок болчу. Алар цифра менен жазып, издешип, анан мындай өзгөчөлүктү мисал катары айткым келип атат. Алар эч качан ойлонушпаптыр да, эмгекке жарамдуу калк кайсы тармакта иштеп атат экен. Мына ушул методикада алар кайсы тармакта, айыл чарба болсо өнөр жайында болуп атабы, мына ушу кайсы тармакта иштеп атат, анализдешип, анан канча процент катмары жергиликтүү калктын, канча адамы ушундай иш менен камсыз болуп атат, канча адамы камсыз болбой атат, жакырчылык кандай болуп атат, кантип төмөндөтөбүз деп, андан кийин алар анализ жүргүзүшөт да. Мына ушул эки анализдин негизинде алар ушу ар бир анализдин негизинде ар бир жергиликтүү калк, мисалы үчүн жакырчылыктын деңгээлин жоюш боюнча кандай иш чаралар болот, алар иш чараларга жазышып атат. Мына ошол иш чараларда дагы өзгөчө бир бөлүк пайда болду. Бул мониторингдин бул жарым жылда кайсы көрсөткүч аркылуу ошол иш чарага аткардың билесиң, жарым жылдыкта кандай иш чара жасадың, ошону билесиң деп, мына ошого карата көңүл буруп атат да. Иш чаралар мындай реалдуу, кандай ресурстар бар, мына ошого карата жазышат да. Андан кийинки разделибиз бул кызматтар. Анан жана социалдык инфраструктура болуп атат. Мына ушундо алар канча пайыз, буга чейин да айттым, канча пайыз жергиликтүү калк, айымдар, жаштар ушу кызматтага канааттанып атат, ушу кызматка жетип атат, канча пайыз болуп калды, ушул жөнүндө жазышат. Биринчи канча пайыз болуп калды, канча адам катышып атат, таза суу маселеси болобу, таштанды маселеси болобу, маданият, спорт, мектепке чейинки билим берүү тармагы, мына ушунун баардыгын карап биринчи цифрага ошо канча катмар ушу кызматка камтылды, мына ушуну анализ карап чыгышып, андан кийин ар бирине анализ жасап чыгышат. Ар бир категорияга эмнеге жетишип атат, кандай кылыш керек, кандай көйгөйлөр болуп атат, мына ошол көйгөйлөрдү карап чыгып, мына ушул разделге ошо жергиликтүү коомчулуктун артыкчылыктары, кандай көйгөйлөр болуп атат, кандай инвестиция тартыш керек, кандай проекттер болуш керек, мына ошол эки разделге жазып, анан алар иш чараларды иштеп чыгышат да, кантип жакшыртсак болот деп. Мен өзгөчө мисалы үчүн таза суу маселесин карап атышканда, алар бир нече багытта карап атат да. Алар инфраструктураны кантип жакшыртам, кантип таза суу түтүктөрүн оңдойбуз, канча километр оңдойбуз. Анан дагы бир нерсе, ошо кызматка өтө байланыштуу бул тарифтерди кантип карап чыгабыз. Азыр атайыр болгондон кийин бир нече айылдык аймактар кошулбадыбы? Мына ошол кошулгандан кийин макулдашылган тариф керек да, экономикалык жактан негизделген тариф керек. Мына ушул дагы иш чараларды коюп атышат. Андан сырткары калк ушул таза сууну кантип пайдаланат, кантип тарифтерди төлөйт. Мына ушул боюнча дагы коомчулукту катыштыруу боюнча чогулуштарды, жыйындарды да коюп атат. Мына ушул эле маселе таштанды азыр өтө глобалдуу маселе болуп атат. Мына ушул таштанды боюнча дагы алар жазып атат, кантип уюштурабыз ушул маселени. Анан өзгөчө тариф маселесин кантип чечишет, кантип муниципалдык ишканаларды уюштурушат, кантип техникалык базасын жакшыртышат, мына ошого байланышкан иш чараларды коюп атышат да. Анан мен акыркы учурларда бул өзгөчө бул маданият жана китепкана маселесин, биз дагы ушу китепканада отуруп атпайбызбы, ушул маселени дагы аябай көтөрүп атат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү деңгээлде өткөрүп берди, биз ушу кызматты жакшыртабыз деген жакшы бир иш чараларды коюшту да. Мисалы үчүн алар китепканада кантип окурмандарын көбөйтүшөт, кантип китепкананын окурмандар ошо өзүнүн жергиликтүү айылды же шаарды кантип өнүктүргөнгө кандай салым кошо алышат, кандай талкууларды өткөрсө болот, кандай кечелерди өткөрсө болот. Маданиятта болсо алар мында маданият иш чараларын эле санап атышкан да, анан кайра ойлонуп калышты, ушу маданият тармагында да биз кызматтарды жакшыртышыбыз керек экен, иримдерди уюштурсак болот экен, кантип буга кыздарды тартсак болот экен. Азыр маданий иш чараларга көп кишилер келбей калды, бирок бул багытта да иштесек деп, анан мындай кошумча иш чараларды коюп атат да. Бул экинчи раздел болуп атат. Анан кийинки багытыбыз бул экономикалык өнүгүү болуп атат. Биз ушул жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мына ошол экономикалык өнүгүүдө алар кайсы тармакка адистешиш керек, ошого аябай көңүл буруп атат да. Анан карап атканда көпчүлүгү айтып атат, биз экономикада айыл чарбасында биз өсүмдүк өстүрө турбайбызбы, мисалы үчүн фасольду өстүрүп атабыз, азыр малинаны кантип өстүрүш керек. Анан анализ кылып атканда көпчүлүгү мындай жумушчу топтун мүчөлөрү айтып атышат да, биз анализ кылганда мурда цифраларды карап аптырбыз, бизде өндүрүш барбы жокпу,
жер ресурстарын кандай пайдаланып атабыз, жердин сапаты бүгүнкү күндө кандай болуп калды, кантип өндүргөн товарларды сатышыбыз керек, ишкерликти, айымдарды кантип тартышыбыз керек, жаштарды кантип тартышыбыз керек, алардын жаңы технологияларды кантип үйрөтүш керек деп иш чаралар жазышты да. Анан дагы бир өзгөчөлүк мына ушул методикада 2-3 жаңы бир бөлүк пайда болду да. Бул мейкиндик бөлүгү. Мейкиндик бөлүгү биз ресурстарды, мисалы үчүн жер ресурсун деле кантип ушу экономика багытында бир категориядан экинчи категорияга өткөргөндү пландап атса, мына ушул пландарын дагы ошого жазып атты да. Кантип биз жер боюнча эрежелерди жакшыртабыз, кантип генералдык пландарды кабыл алабыз, аймактарды өнүктүрүү же шаарларды өнүктүрүү боюнча. Анан дагы бир бөлүк бул инклюзивдүү өнүгүү деп атабыз. Инклюзивдүү өнүгүүдө алар айтып атышат, мисалы үчүн экономикалык жактан баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болобу, айрылуу катмарларды кантип социалдаштырабыз, кантип аларды активдүү кылып, баягы ишкерлик болобу же кантип иш аракеттерди жасайбы, мына ушул багытта дагы алар бир нече иш чараларды карады. Көпчүлүк убакта алар айтып атат, кыска мөөнөттүү курстарды уюштурсакпы же финансылык сабаттуулугун жогорулатсакпы, мына ушул багытта да иштейбиз деп иш чараларды коюшту. Анан дагы бир жаңы бөлүк бул айлана чөйрөнү коргоо. Биз баарыбыз билебиз, экология маселеси аябай күчтүү болуп атат. Анан көпчүлүк убакта алар ушул жаратылышты кантип ресурстарын коргойбуз, кантип туруктуу өнүгүүнү камсыз кылабыз. Анан ушул экология бөлүгүндө көбүнчө таштанды маселесин, полигондорду кантип уюштурушубуз керек, кандай убакта биз элибизди ушул тазалыкты сактоого, жаратылышты коргоого багыттайбыз деп мына ушундай чараларды карашты да. Мына ушул бөлүктөр аркылуу айылдык аймактар жана шаарлар мындай өнүгүүгө барсак деп атат. Ушундай эле бөлүктөр райондук деңгээлде дагы программаларда көрсөтүлүп атат да. Түшүнүктүү. Эми кызматташтык тууралуу да токтолуп өтсөңүз, мисалы үчүн бизнес өкүлдөрүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана жарандык коомду бириктирген координациялык кеңештер социалдык экономикалык өнүгүүгө кандай салым кошо алат? Мен буга чейин да кичине токтолуп кетпедимби? Мына ушул райондук деңгээлде жарандарды жана бизнес өкүлдөрдү ушу программаны иштеп чыгууда, программанын аткарууда, аларды мониторинг кылууда кандай платформа түзсөк болот дегенбиз. Мына ушул методикада өтө жакшы платформа жөнүндө сөз болуп атат. Бул координациялык кеңештерди түзсө болот. Координациялык кеңештер райондук деңгээлде түзүлө баштады. Азыр эффективдүү иштеген мисалдар өтө көп. Мисалы үчүн азыр мисал катары мен Ат баш районун жана Ноокат районун келтиргим келип атат. Мына ошо эки райондо өтө эффективдүү ушу координациялык кеңештер иштеп атат. Анда ошо координациялык кеңешке жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана бизнестин өкүлдөрү киришип, алар ошо программа иштелип чыккандан баштап, иштелип чыккан процессине баарына катышып, программа иштелип чыккандан кийин алар өздөрүнүн заседаниясында ошо программаны карап чыгышат, ошо көрсөткүчтөр боюнча өздөрүнүн сунуштарын беришет. Анан жергиликтүү коомчулуктардын же ишкерлердин кандай көйгөйлөрү болсо, алар кирбей калган болсо, мына ушул көйгөйлүү маселелер бар эле, ушуну киргизип койгула деген өздөрүнүн сунуштарын берет. Анан ушул координациялык кеңештин да башка райондордо да ушундай түзүлүп азыркы күндө иштеп атышат. Алар дагы ушул жергиликтүү деңгээлде атайын мындай чогулуштарды, жыйындарды өткөргөнгө салымдашышып, аяктан көйгөйлөрдүн жыйындарын, суроо талаптарды чогултушуп, мына ушул отурумдарда айтып атат да. Мына ошонун негизинде программа ушу жергиликтүү коомчулуктун анан бизнестин мындай кызыкчылыктарына кичине туура келип атат десем болот. Мисалы үчүн Ат баш районунда деп коет, ишкерлер мындай сунуш беришкен да, ошо ишкерлер биз өзүбүз үчүн мындай кластер боюнча өнүгөбүз деп алар программада жазышкан. Мына ошо кластер боюнча өнүгүүдө биз ишкерлер мындай өзүнчө иштебей, бул ишкерлер ассоциациясын түзүп албайлыкпы деп, анан ошо программанын алкагында талкуулашып, кийин ишке ашып атканда программанын ишкерлер ассоциациясын түздү да. Бирок биринчи сунуш ошо координациялык кеңештин да отурумдарында пайда болду. Ал эми мисалы үчүн Ноокат районунун координациялык кеңешинде мындай отурумда сүйлөшүп атканда алар айтты, ушу жаштар маселеси өтө маанилүү болуп атат. Ушу жаштарды биз кантип алардын ишкерлигин, ушу өнүгүүдө кантип катыштырабыз деп бир нече суроолорду беришкен. Мына ушул суроолордун дагы жооптору баягы кийин программада пайда болду дагы. Жаштар өтө эффективдүү, активдүү катышып атышат да. Андан сырткары инфраструктураны жакшыртуу боюнча да көп сунуштарын берип атат. Кайсы жерге жолдор курулуш керек, мына ушул жол маселесин кимдер
көтөрүп атат, кайсы жерге мындай көпүрөлөр болуш керек же болбосо туризм багытындагы дагы көп сунуштарын беришти да, туризмди кантип туруктуу өнүгүү кылабыз, ушу туризмди өнүктүрүүдө жергиликтүү ишкерлер, жергиликтүү коомчулук мына ушул процесске кантип тартылыш керек деп аябай көп сунуштарын берип ушуну талкуулашты да. Андан сырткары координациялык кеңеш ушу программаны баягы иштеп чыгууга гана сунуштарын бербестен, аны аткарууда мына мониторинг жасоого дагы катышат да. Анан ушу кийинки отурумдарында ушу программанын аткарылышы боюнча маалыматты угушат. Аны маалымат укканда бул көрсөткүчкө жетип атыптырбы десе, бул көрсөткүчкө мындай дагы кошумча сунуштарды беришибиз керек экен деп анын өздөрүнүн сунушун берип атат да. Мисалы баягы жанагы туризм багытында эле айтып атпадыкпы? Ошо туризм багытында айтып атканда мындай маселе көтөрүлүп калды да, азыр экологияны сакташ үчүн мындай таштандуу маселеси аябай куч болуп аткан экен. Ушу таштандыларды ушу объектилерде, мисалы үчүн Көл Сууга барып атса, ошол жакта таштандуу процесси аябай күчтүү болуп атат. Ушул боюнча бир сунуштарды кылалык, кандай эрежелерди иштеп чыксак, кантип аракет кылсак деп мына иштеп баягы программа иштеп аткандан кийин да ушундай сунуштарын берди да. Анан угушту, канча турист келди, канча ишмердүүлүккө кызыккан жаңы ишкерлер пайда болду. Мына ушул жөнүндө маалыматтарды угуп, анан келечекке дагы кадамдарын айтышты да. Анан бул баягы райондук деңгээлде баягы баардык калк менен же баардык ишкер менен сүйлөшө албайбыз да, баардыгын чакыра албайбыз. Ушу координациялык кеңештер, мен ойлоп атам, келечекте өтө эффективдүү иштей турган мамлекеттик органдарга жардам бере турган, алар менен мындай кеңешип, чечип, элге дагы туура маалымат бере турган кандай иштеп атат программа, бул эффективдүү бир платформа болуп калат деп ойлойм. Түшүнүктүү. Инвестициялар тууралуу айтсаңыз, мисалы үчүн аймактарга инвестицияларды тартуунун эң эффективдүү механизмдери жана платформалары кайсылар? Бул программаларды жазып атканда программада баягы көпчүлүк убакта мындай туура эмес маалымат болуп калат да, кээ бирөө туура эмес түшүнүп калат. Ушу программада только туура жергиликтүү бюджетти гана кантип колдонушубуз керек деп. Программаны иштеп чыгып атканда анда баардык ресурстар камтылат да. Мына ушул жерге жергиликтүү бюджет эмес же республикалык бюджеттен гана каражаттар каралбастан, ал кандай дагы кошумча ресурстарды тартса болот, мына ушул ресурстарды эффективдүү пайдалануу боюнча кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун баарын карашат да. Анан программаны ишке ашырууда баягы бюджеттин каражаттын жетишсиздигинен баягы инвестицияны тартуу бул өтө маанилүү маселе да. Мына инвестицияны тартыш үчүн көпчүлүк азыр райондук деңгээлдерде инвестициялык форумдарды өткөрүп калышты да. Мына ушул инвестициялык форумдарда алар район кандай өзгөчөлүктөргө, кандай ресурстар бар, мына ушул кайсыл багытка инвестиция тартыш керек. Мына ушундай эле инвестициялык форум Ат башы районунда, анан Ноокат районунда өткөрүлдү да. Мына ушул жерки Ат башы районунда өзгөчөлүгү, алар өздөрүнүн экономиканы өнүгүүдө бир нече кластерлерди бөлүп алышканда, мына ушул жерки кластерлер боюнча алар маалымат берди. Кандай жетишкендиктер болуп атат, кандай ресурстар болуп атат, кайсы багытка акча каражаттардын ишкерликтер жумшай алат деп. Ал эми Ноокат районунда да ушундай өзгөчөлүк менен айтышты, кандай ресурстар, кандай мүмкүнчүлүк болуп атат деп. Бирок Ноокат районунда өзгөчөлүктөрү алар кандай каржы маселеси боюнча ишкерликтерге дагы маалыматтарды берди да, кандай финансы институттарын алып келишип, мына ушул кандай кредиттерди кайсы багытта, кандай пайызда алса болот, кайсы өнүгүүгө ишкерлер ошо кандай документтерди бериш керек деп, мына ушул дагы аябай чоң жардамдарды берди. Санариптештирүү жана маалыматтар туура, мисалы үчүн санарип аймак сыяктуу санариптик технологияларды колдонуу аймактардын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизе алат? Оңбу, терспи? Бүгүнкү күндө бул санарипти пайдалануу оң таасирин берип атат. Келечекте ушул программалар биз ойлоп атабыз, ушу санариптин бир бөлүгү болуп калат деп. Анткени атайын модуль иштелип чыккан жатат.
мына ушул модуль иштелип чыга турган болсо, ошо программаны азыр жана көрсөткүчтөрдү бүгүн биз кол менен эсептеп аткан болсо, биздин муниципалитеттер келечекте мына ушул санарипке гана киргизсе болот. Бирок программанын бир бөлүгү айтпадымбы сизге, ал цифрага байланышкан деп. Мына ушул эки цифрада санарипте кандай маалыматтар болгон болсо, кандай көрсөткүчтөр болсо, мына ошол көрсөткүчтөрдүн баарын алар программага жазып атышат да. Азыр ошол маалыматтардын баардыгы кандай маалыматтар санарипте болгосо, паспорт, айылдык аймактардын, шаарлардын ошол маалыматтардын баарын ошо программага киргизип атышат. Мына ошондо мурда алар божомол менен айткан болсо, бизде мындай өлүгү болуп атат, мынча эле калкыбыз камсыз болуп атат десе, алар цифрандагы көрсөткүчтөрдү пайдаланып, ал чынында сандар менен ошо сандар менен алар прогноздорду жасап атат. Сан менен алар айтып атат, канча калкыбыз бар, канча аял бар, канча аярлуу катмар бар, канча мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар. Мына ушуларды сан. Мына ушул эки цифровой маалыматтарды колдонушуп алар келечекте пландап атат да. Бул мен ойлоп атам, келечекте өтө биздин өнүгүүгө чоң салым кошот. Анткени биз Кыргызстандын деңгээлинде бардык муниципалитеттин, шаарлардын жана райондордун ошо программаларын мен ойлоп атам санарипке дагы салынып, ошо өнүгүүдө кандай муниципалитет, кандай өзгөчөлүк менен, кандай жетишкендиктер болуп атат, кандай сандар болуп атат, мына ошол жөнүндө маалымат ала алабыз деп ойлойм да. Нуржолоевна, биз менен пайдалуу маалымат, информациялар менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү видео подкастыбыз аякталды.